Дүйнөнүн калкы 8 миллиардка жакындап калды. Бирок анын жер шарындагы жайгашуу тыгыздыгы бирдей эмес. Ири шаарлар айыл же провинциялардын жашоочуларын өзүнө тартат. Анткени чоң шаарларда жумуш табуу, карьералык өсүш, бизнести бутуна тургузуу жеңил. Дүйнө бойлой көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышында биз калктын саны эң көп 10 мегаполис тууралуу айтып беребиз. Биринчи орунда 23 миллион 400 миң жашоочусу менен Кытайдын Шанхай шаары турат. Ал Янсы дарыясынын куймасы болгон Хуанпу дарыясынын жээгинде жайгашкан. Кытай деңизине жакын жана терең дарыя 15-кылымда деңиз портун түзүүгө мүмкүнчүлүк берген. Бирок ал көпкө чейин суроо талапка ээ болгон эмес. Анын өнүгүшү 2 кылым мурда кумдардын айынан суу тартып келген насостун жогорку бөлүгүндө навигация кыйын болуп калганда башталган. Көп убакытка чейин Шанхай контрабанда, баңгизат ташуу жана кылмыштуулуктун жогорку деңгээли менен байланышта болуп келген. Бирок акырындык менен анын көрүнүшү, ага болгон көз караш өзгөрдү. Бүгүнкү күндө Шанхай Азиядагы экинчи, дүйнөдөгү 4-үнчү каржы борбору. Шаарда көптөгөн музейлер, галереялар, көргөзмөлөр бар. Алар Кытайдын жана чыгыш искусствосуна арналган. Архитектурасы дагы ар түрдүү. Асман тиреген имараттардын жанында Будда жана христиан храмдарын, мечиттер менен синагогаларды көрө аласыздар. Ал эми шаардын борборунда бейишке окшогон бакта бир аз эле мурдагы ызы чуудан соң эң сонун эс алууга болот. 21,2 миллион жашоочусу менен экинчи катарда Пекин турат. Кытайдын борбору заманбап Пекиндин аймагы 1000 жыл мурда пайда болгон. Кылымдардын өтүшү менен башкаруучу династиялар жана калктуу конуштардын аталышы өзгөрүп турган. Бирок дээрлик ар дайым алар Кытайдын саясий жана экономикалык турмушуна чоң таасир тийгизишкен. Мин династиясынын алгачкы өкүлдөрүнүн бири шаарды Пекин деп атап, аны борборго айландырган. Учурда Пекин Кытайдагы ири транспорттук түйүн, анын илимий жана маданий жүрөгү. Кытай падышалыгынын тарыхы менен таанышууну каалагандар арасында популярдуу туристтик жай. Тарых демекчи биринчи кезекте Мин жана Цин династиясынын башкаруу доору. Ошол мезгилдерден тыюу салынган шаар же императорлордун сарайы, дарбаза жана Тяньаньмэнь аянты, көптөгөн ибадатканалар сакталып калган. Эң белгилүүлөрү асман, жер жана күн храмдары. Тилекке каршы шаар акырындап улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп баратат. Башында сталиндик стилдеги курулуштар коштосо, бүгүнкү күндө бетон менен айнектен жасалган бийик имараттар шаар көркүн өзгөртүүдө. Бирок Пекин туристтер үчүн дагы деле болсо кызыктуу ойдон калууда. 3-чү катарда 15 миллион 400 миң жашоочусу менен Индиянын Мумбай шаары турат. Ал Индиядагы эл көп жашаган шаар. 1 квадрат чакырымда 20 миңден бир аз ашыгыраак адам жашайт. Улхас дарыясынын оозунда жана Араб деңизинин сууларына кире алган аймакта жайгашкан. Аймагындагы калктуу конуштар 2000 жылдан ашуун убакыт мурда болгон. Бирок шаар статусун 17-кылымдын аягында Британ падышалыгынын өкүлдөрү бийликке келгенден кийин алган. Шаар 1995 жылга чейин Бомбей деп аталган жана азыр да ушул ат менен белгилүү. Дал ушул шаар Болливуд Индия киносунун мекени. Мумбай бүгүнкү күндө Индиянын маданий жана көңүл ачуучу борбору бойдон калууда. Ошондой эле анын финансылык борбору жана Азиядагы ири транспорттук түйүн. Бул жерде Бомбей жана улуттук фондулук биржалар, резервдик банк, ири дүйнөлүк корпорациялардын кеңселери жайгашкан. Мегаполистен байыркы кооз жерлерди табуу кыйын. Бирок Индия стилиндеги Индияга баруучу короону жана темир жол вокзалын көрө аласыз. Жээктен алыс эмес жерде үңкүрдөгү ибадатканалар жайгашкан. Шива кудайынын скульптурасы өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. Калктын жыш жайгашуусу боюнча Түркиянын белгилүү жана тарыхый шаары Стамбул турат. Европа менен Азияны бөлүп турган Босфор кысыгынын жээгинде жайгашкан шаарда 15 миллион эл жашайт. Кала биздин заманга чейинки 659-жылы Византия деп негизделген. Ал дээрлик 5 кылым бою Кара деңизден Эгейге чейинки соода жолдорун көзөмөлдөп турган жана бир нече жолу душмандын мизин кайтарган. Бирок кийин шаарды Рим аскерлери басып алып, бир убактарда Рим империясынын борборуна айлантып, Константинополь деген жаңы аталышка ээ болгон. 11-кылымдын башына чейин Византия империясынын борбору болуп, крестке чокунгандар тарабынан таланып тонолгон. 1453 жылдан тарта Осмон империясынын борбору болгон.
1930-жылы ал Стамбул деп аталган. Борбор Анкарага көчүрүлсө дагы Түркиядагы эң ири өнөр жай, маданий жана туристтик шаар бойдон калууда. Саякатчыларды кооз Топкапы сарайы, жер алдындагы суу сактагычтар, мечиттин өзгөчө кооз дизайны, деңиздин көркөмдүгүн көрсөткөн террасалар, көптөгөн сейилбактар кызыктырат. 14,9 миллион калкы бар дүйнөдөгү эң ири шаарлардын бири Карачи, Пакистандын түштүгүндө жайгашкан. Шаар салыштырмалуу жаш. Ал 18-кылымдын аягында балыкчылар кыштагынын ордунда пайда болгон. Бардыгы 1795-жылы курулган чептен башталган. Балким ал провинциялык шаар бойдон калмак. Бирок жарым кылымдан кийин Карачи британ аскерлери тарабынан басып алынган. Колониялаштыруу шаардын пайдасына иштеген. Англиялыктар Индия океанына кирүүдөн пайдаланып, ири порттун негизин түзүп, темир жол байланыштарын жөнгө салышкан. Карачи бир нече убакытка чейин көз карандысыз мамлекеттин борбору болгон. Өкмөттүн Исламабадка көчүшү менен ал өлкөнүн ири өнөр жай, соода жана каржы борбору бойдон калды. Тилекке каршы мегаполистин мындай абалы облустук региондордун жашоочуларынын көңүлүн бурдурган. Киреше изеп алар Карачиге келип, азыр шаар элге толгон. Шаардыктардын айрымдары суу жана газ менен камсыздалган эмес. Электр жарыгы жок, кедейчиликтин чегинде жашоо аргасыз. Гуанчжоу Кытайдагы 3-чү ири шаар. Анын түзүлгөнүнө 2000 жылдан ашты. Биздин заманга чейинки 9-кылымда негизделген деген уламыш бар. Бирок анын эч кандай илимий тастыктоосу жок. Болжол менен 2500 жыл мурун анын портунан кемелер деңиз жибек жолу багытында кеткени белгилүү. Перметтүү дарыянын дельтасында ушул күнгө чейин кеме курулуштарынын калдыктары сакталып калган. Гуанчжоу деңиз соодасынан тышкары ар дайым нааразычылык маанайы менен да белгилүү болгон. Корду көргөн башкаруучулар Кытайдын түштүгүнө агылып келишкен. Ушундан улам бир эмес, бир канча жолу катуу көтөрүлүштөр болуп турган. Алардын бири 1911-жылы Кытайда бир нече кылымдан бери башкарып келе жаткан Цин династиясынын кулатылышына алып келген. Бүгүнкү күндө шаар ири тышкы порт жана дүйнөдөгү эң ири соода аянттарынын бири бойдон калууда. Ушул жерде Котон көргөзмөсү өтүп турат. Кол коюлган келишимдердин көлөмү боюнча ал дүйнөнүн 3 лидеринин бири. 14 миллион жашоочусу бар Япониянын борбору Токио 1457-жылы 12-кылымдан бери белгилүү болгон Эдо сепилинин ордунда негизделген. 19-кылымдын ортосунда шаарга мамлекеттин борбору көчүрүлгөн. Токионун өнөр жай, илимий жана каржы борбору катары тез өнүгүшү 2-дүйнөлүк согуштан кийин башталган. Убакыттын өтүшү менен жакшы жашоо издеп, өлкө аймактарынан адамдар агыла баштаган. Өз кезегинде шаар алдыга жылуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алган. Учурда Жапониянын борбору дүйнөдөгү калкы эң көп шаар деп эсептелет. Шаар Токио булуңунун материк жээгинде жайгашкан. Тынч океанындагы бир нече аралдагы Токио префектурасына кирет. Мегаполистин символдорунун бири жаңы телемунара же Токио дарагы. Ал дүйнөдөгү эң бийик телемунара жана анын бийиктиги 634 метр. Көптөгөн бутиктер жана кымбат ресторандар иштейт. Коноктор эки көрүү аянтчасынан шаарга суктана алышат. Ал эми жүрөктүүлөр айнек тепкич менен мунаранын башына чыга алышат. 13,7 миллион калктуу Лагос Африканын эң чоң шаары. Чындыгында ал шаар деп эсептелбейт. Атлантика океанынын Бенни булуңундагы аралдарда жайгашкан. Ал 15-кылымдын аягында португалиялык деңиз сүзүүчүлөрүнүн командасы аралга келгенден пайда болгон. Алар кыска убакытта порт куруп, 100 жылдан кийин калктуу конуш кул соодасынын ири борборуна айланган. 1841-жылы шаардын башкаруучуларынын бири Акитоя адам сатууну токтотууга аракет кылган. Бирок ал өлкөдөн куулуп, анын башкаруучулук ордун бир тууганы ээлеген. Британиялыктардын колдоосуна ээ болуп, 10 жылдан кийин Акитоя мекенине кайтып келип, тактыга отуруп, кул сатууга тыюу салган. Учурда Лагос чоң Лагос штатынын 16 өзүн-өзү башкаруу борборун бириктирип турат. Бул ири транспорттук түйүн. Шаарда темир жол бекети, порт, аэропорт бар. Бирок шаар маданий компоненти менен көбүрөөк белгилүү. Африка музыкасынын бир нече багыттары, Нигериянын кино индустриясы ушул жерде жаралган. Көптөгөн конкурстар жана фестивалдар өткөрүлүп турат.
Дүйнөдөгү эл эң көп жашаган дагы бир шаар да Кытайда. Тяньцзин Хуайхэ дарыясынын жээгинде, Кытайдын түндүгүндөгү Улуу Кытай каналы менен байланышкан жерде жайгашкан. Ошондой эле ага Сары деңиздин Бохай булуңунун жээги да кирет. Шаар бир топ жаш. Алгачкы эскерүүлөр 12-кылымга таандык. Бирок 150 жылдан кийин гана замандаштар анын улуулугуна жана сулуулугуна суктанышкан. Тез өнүгүү шаардын жайгашкан ордуна байланыштуу болгон. Соода жана жүк ташуу өнүккөн. Калктын санынын өсүшү курулуштун өнүгүшүнө шарт түзгөн. Баса өткөн кылымдын башында Тяньцзин шаарында орус жамааты жашаган. Алар 1917 жылдагы революциядан качкан эмигранттар болгон. Шаар бомбалоодон жапа чеккен жана кайрадан курулган. Бирок архитекторлор шаардын өзгөчөлүгүн сактап калышкан. Мегаполистин борборунда салттуу Кытай стилиндеги жөө адамдар басуучу көчөсү бар. Ал жерде көптөгөн дүкөндөр жана кол өнөрчүлүк өнөрканалар иштейт. Жашоочулардын көптүгү боюнча Москва 10-орунда турат. 2020 жылдын башындагы расмий маалыматка ылайык Россиянын борборунда 13 миллионго жакын адам жашайт. Москванын жашоочуларынын көбөйүшү федерациянын аймагынан эле эмес, мурдагы советтик өлкөлөрдөн да келген мигранттардын эсебинен. Ошондуктан мегаполистеги жашоочулар так сан менен эмес, божомол менен айтылат. Окумуштуулар Москва дарыясынын жээгиндеги алгачкы отурукташуу биздин заманга чейинки 8000 жылдыкта же коло доорунда башталган деп ырасташат. Москва 1147 жылы документтештирилген. Анын негизделиши князь Юрий Долгорукинин ысмы менен байланыштуу. Бир нече ондогон жылдардан кийин шаар Москва улуу княздыгынын борбору статусуна ээ болгон. Ал эми 15-кылымдын аягында Россия мамлекетинин борбору аталган. Петр II тушунда борбор Санкт-Петербургка көчүрүлгөнүнө карабастан, Москва биринчи борбор бойдон калган. Дал ушул жерде келечектеги императорлор такка отурушкан. 1812 жылы Москва өрттөлгөн. Ал 30 жылдан кийин гана калыбына келтирилген. 1918 жылы шаар борбордук статуска кайтып келген.